Адамдар өз жашоосун интернетке көп бөлүшкөнүн көрөм. Жөн эле камерага сүйлөп, жан дүйнөсүн ачышат. Мен бир жолу аракет кылып көрөйүн дедим. Бул жазууларды бирөө көрөбү, көрбөйбү билбейм, бирок өзүмө сактап коеюн дедим. Ошо бул менин биринчи жаздыруум. Жакында мен турмушка чыктым. Азырынча баары жаңы, баары башкача, бирок мен бактылуумун. Асан экөөбүз анчалык тааныш эмеспиз, бирок жакшы, камкор баладай көрүндү. Жакында мага сөйкө белек кылды. Майда белек болсо да көңүлдү көтөрөт экен. Асан көп иштейт, аябай чарчап келет. Ошол үчүн мен колумдан келишинче үйдү таза кармап, тамак жасап даярдайм. Бирок бүгүн жетишпей калдым. Асан кыйкырып жиберди. Балким чын эле чарчагандыр. Асан курбуларымдын номерлерин өчүрүп салды. Аял киши үй бүлөсүнө гана көңүл буруш керек деп айтты. Балким туура айтат. Бирок мен кыздарды көрбөгөнүмө жарым жыл болуп калды. Бүгүн күйөөм менен саап салды. Бирок мен өзүм күнөөлүүмүн. Ал кечке жумуштан чарчап, нерв болуп жүрөт. Мен болсо үйдө отуруп жумуштарды жакшы аткара албай жатам. Анча мынча да сүйлөп жинетием. Азыр түшүмдө университетте жүргөнүмдү көрдүм. Досторум менен жолуккан экенмин. Ал кез сонун убакыт эле. Чарчадым. Аябай коркуп атам. Улам ичип келет, улам урат. Кээде өлтүрүп салбаса деп корком. Мен чыдабай калдым. Кетким келип жүрөт. Эртең ажырашуубуз тууралуу айтам. Чынында тажадым. Чыдабай кеттим. Эмне деп атасың? Кайерге баргандасың?